Саламатсызбы. Бел омурткамда 5-7 мм грыжа жана миогеома бар. Коркунучу канчалык? Миогеома дегенде. Гемангеома. Бул кээ бир ооруларда грыжалар менен кошо омуртканын гемангеомасы кошо болот да. Кээде бул редко болот да. Омуртканын денесинде сосудистый опухоль болот да. Анын размерине жараша болот да. Эгер размери чоң болсо, анда операция кылыш керек болот. Өтө чоң болсо. А эгер кичинекей 8 мм, 10 мм, 15 мм болсо, анда операциясы жок эле жүрүш керек да. Жүрүш керек. Анан сиздин жанагы грыжаңыз бар экен 7 мм. Бул 7 мм грыжаны эгер катуу ооруп аткан болсо, дарылаган жөнөкөй дарылоонун жардамы болбосо, анда операция жөнүндө ойлонуш керек да. Кийинки сурообуз, мен 2 жыл мурун башымдан сотрясение алгам. Диагнозумда сотрясение головного мозга, контузионное повреждение межголовной ткани деп жазып берген. Бирок азыр оорубайт. Томографиядагы түшүп койсом болобу же кажети жокпу? Баш оорубаса. Азыр эми башыңыз оорубаса, сотрясение головного мозга болсоңуз, жакшы дайырлагандыктан ошо азыр башыңыз оорубайт экен. Компьютерлик томография түшүштүн кажети жок. Мен былтыр жыгылганмын, башым жерге тийип жарылган. Больницадан тиктиргенбиз, башка эч нерсе кылган эмеспиз. Азыр ооруй берет. Эмне кылып дарылансак болот? Сотрясение жок деп айтышкан. Рахмат дейт. Башыңыз ооруй берсе, кайра келиңиз, биз текшерүүдөн өткөрүп, анан дарылоого аракет кылалы. Саламатсызбы. Бөйрөк ооруса, бел да ооруйбу? Бөйрөк өзүнчө ооруйт да. Бөйрөк өзүнчө ооруйт, бел өзүнчө ооруйт. Кээде бел омурткаларынан жогору көкүрөк омурткаларынын 11-12 көкүрөк омурткаларында остеохондроз болгондо, ошо тушта остеохондроз болгондо бел менен бөйрөк тарапка оору бериши мүмкүн.